Жаз айынын келгенине карабастан Ош шаарында көрктөндүрүү иштери эми гана жанданган өңдө жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишкананын кызматкерлери шаймандарын колго алып гүл отургузууга бел байлашканы кеч эмеспи деген ойду жаратат. Бирок алар буга аба ырайынын жаанчыл болгонун шылтоолошууда. Endi bo'lyapti da, yerlarimiz endi yetilyapti. Endi ekishga chiqyapmiz. Mana yerni yangi yer qilib ochdik. Экинчи борбор аталган калаанын көркүнө келтирүүгө быйыл бюджеттен 70 миллион сом бөлүнгөн. Бирок шаар тургундары ири суммадагы каражатка иш аткарылгандыгын көрбөгөндүгүн айтышып, ал акчаны кайсы жакка сарпташат деп таң калгандар да бар. Мен өз студентмин, көпчүлүк жүрдө мына жөө жүрөм да. Ондой деле көп байкап алдым да. Байкала, если инвестиция болсо, ал сразу көзгө көрүнөт да. Бирок мен вообще андай нерсени сезбедим. Ошо жылдагыдай эле нерселер. 70 миллион сом деген эми 70 миллион сомдук гүл. Ош оролуп эле калыш керек эле өзү негизи 70 миллион сомдук гүлгөчү. 7000 сомдук деле гүл жок да мына жерде. Жок дегенде 7 миллион көңүл бурганда дагы мындай кичине көркүнө келип калат эле да. Уже гүлдөр ачты да. Шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу ишканасынын жумушу интернет колдонуучулардын талкуусунда көрк берген гүлдөрдүн кечегилишине аталган мекеменин начар аракеттери себеп экени айтылууда. Ошол зеленхозду эгер мен башкарсам, жылына 70 миллион эмес 30 миллион сомдук бюджет менен эле Ошту Голландия шаарларына окшогон гүлзар шаарга айлантат элем. Климаты Оштон суук. Жок эле дегенде 15-20 күн артта жүргөн Бишкекте гүл ачылыптыр. Ош эмне кылып отурат? Ошту көрктөндүрүү үчүн жылына чет өлкөдөн кымбат баадагы гүл уруктары сатып алынат. Бирок алар биздин климатка ылайыкташкандыгын эске алгандыгы деле күмөн жаратып келет. Бирок аны айтпаганда да ири ишкана өзү күнөсканаларды тийиштүү көчөттөрдү өстүрүп алса, шаардын каражаты да үнөмдөлөт беле деген пикирлер бар. Менин байкашымча 70 миллион сомдук гүл биздин шаарга чоң мындай байкалаарлык өзгөрүү көрсөтүш керек эле да. Менин оюмча анын көпчүлүк бөлүгү мисалы үчүн кандайдыр бир кымбат нерселерге сарпталып, негизги баягы кооздукка жетпей калып аткандай сезилип турат. Эми маселе мындай салыштырмалуу айтсак болот. Эми ошол 70 миллионго мисалы 10-12 километр шаардын ичинде жаңы жол салса болот. Же конкреттүү бир объект салса болот. Бирок ал эртеге мамлекетке кандай пайда алып келет? Азыр мисалы жашылдандыруу бул биринчиден көрк, анан экология маселеси болуп атат да. Өткөн жылы шаарды көрктөндүрүүгө 80 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ош шаардык кеңешинин депутаттары көрсөтүлгөн каражаттын көптүгүн айтышып, 70 миллион сомго чүрүшкөн. А бирок жашылдандыруу чарба комбинатынын аткарган иштерине облустук эл өкүлдөрүнүн өздөрү канааттанбай келишет. Бөлүнгөн сумма бул менин көз карашым боюнча биздеги билим берүү тармагына бөлүнгөн акчадан кийинки эле экинчи орунда турган эң жогорку сумма. Ушул суммага чындыгында мына Ош шаары биз республикада биринчини алатабыз дегенде атат деп отчетторду берип атышат. Бирок ушул суммага акчага аябай көрктөндүрүп керек болсо Ош шаарын гүлдөгөн шаарга айландырып койсок болот. Ал жерде 315ке жакын жумушчу иштейт, кызматкерлер иштейт, кароолчудан баштап жетекчиге чейин. Бул жерде основной акча каражаты бул жумушчулардын, кызматкерлердин айлык маянасына кетет. Көрктөндүрүү ишканасы өткөн жылы 1,5 миллион даана гүл отургузса, быйылкы жылы анын санын 2 миллионго жеткирүүнү көздөөдө. Датка Шабдан, Бекзат Турдубеков, Нур Ньюс.